Бул ушу апамдын сеп кийизи болгон. Ушу сеп кийизи ол убакта мындай эмелери жок эле. Эме тикме деп эме кылып жүрчү эле ушу. Апам өткөндөн кийин анан буну келиндер мындай ыскыктарды барышып өздөрү. Ушу эме кийиз кылып жерге сагыз кылып алыптыр. Буну мурда илишчү эле, илип койчу эле да. Эме тикме деп боз ийге илип койчу эле. Ушу кийизди апам Кайсы жылкы эле апаңыз? Апам канчанчы жылкы экенин билбейм. Ушу азыр эми ошондо 95 жашында өттү да. Апам 2005-жылы. 2005-жылы өттү. Одан бери эми бул кийиз мурда кайсы убакта тигилгенин билбейбиз эми. Апамдын сеп кийизи да бул эми. Азыр бул кимдин колунда? Мураскер ким? Азыр эми небере келиндин колунда да. Небере келиндин колунда. Апам өзү чебер аял болгон эле, ушундай кийиздерди көп тикти. Апаңыздын толук фамилиясын айтып коюңуз. Шерматова Саткын. Атанын аты Базарбаева, бирок Шерматова да, агасы Саткын деген.